Ассаламу алейкум туугандар, урматтуу мекендештер, Кыргыз базар YouTube каналынын катталуучулары. Сиздер үчүн чоң жаңылык. Биз мындан кийин именно машиналарды бир ай бою бекер тартабыз. Кандай машина болсо чалып, байланышып, биз номерди, адрестерди калтырып кетебиз. Чалып, байланышып алып келсеңиздер болот. Канал живой канал. Подписчиктердин көбү эле московский, Москвадагы катталуучулар. Кудай буйруса, рекламаны только машина тууралуу тартабыз. Өзүңөр көрөсүңөр, звонок болот. Себеп дегенде мен өткөндө дагы 1-2 машина койгом, звоноктор көп эле болгон. Айта кетчү жагдай, машинага тиешелүү нерселердин бардыгын тартабыз туугандар. Азырынча бир ай именно машинаны бекер тартып беребиз. Любой машина. Базардагы машиналар болобу, грузовой машиналар болобу, портер болобу туугандар, таксинин машинасы болобу, бардыгын тартабыз. Менин атым Талант туугандар. Мен өзүмдү тааныштырып кетейин. Мен 2019-дан бери ушу автомобильный бизнестемин. Ушул чөйрөдө кызмат кылып келем. Документация тууралуу дагы биз отдельный бир ролик жасайбыз деген бир жакшы ойлорубуз бар. Кандай болуш керек, учеттон чыгып кеткен, хозяйны өлүп калган машиналар, запретный машиналар кандай болот, ушулардын баардыгын бир отдельный ролик кылабыз туугандар. Документация тууралуу дагы мындай жардам бере турган, түшүнбөгөн нерселерди айта турган ушундай бир ролик кылып отдельный чыгарабыз. Пока азырынча биз машиналарды тартабыз. Ушундай кызматтар туугандар. Эми калган фит айтайлыбы эми? Бүгүн биздин ошол фит сатылат. Туугандар, бүгүн бизде мына Honda Fit сатууга келген. Чыгарылган жылы 2002, 1.5 туугандар, 1.3 эмес, 1.5 вариатор коробка. Туугандар, баса белгилеп айта кетчү жагдай бар. 2008-ден бери, 2008-жылы Россияга кирген, ошодон бери бир хозяйка. Өмүр бою бир хозяйка болгон. Мындай анча-мынча ошо аял киши болгондуктан мындай царапиналары бар. Мына карап койсоңор болот. Береки крашенный детальдары дагы бар. Буну аял киши айдаган да. Анан кийин лобовой родной. Мына оригинал хондовский лобовой. Даже трещина жок лобовойдо. Туугандар, автотекасы полностью зеленый. Машинанын сыртын бир сере көрсөтүп койсоң, мен азыр капотун да ачып көрсөтүп коеюн, а? Туугандар, мына капотту бир байкап көңүл буруп койгула. Мына чашкалардын бардыгы чириген эмес, бардыгы ордунда. Наркы чашкасын да көрсөтүп койгом. Алдынан эч кандай удар жеген эмес. Мотор 1.5 туугандар. Мына мотордун состояниясы, именно мотордун отсек ушундай. Мына капотту да көрсөтүп койгом. Капоттун состояниясы. Туугандар, машина действительно мощный машина. 144 000 оригинальный пробег туугандар. Мен муну автотекадан текшерип, подтверждать этип берем. Пробег мындай, жалган пробег эмес. Бул эркекче пробег. Эми салонун көрсөтөм. Салон мындай туугандар. 4 стеклоподъемник. Мына 1.5-те көрсөтүп кой. 1.5-те шифтрониктер болот, билесиңер туугандар. Мына шифтрониктер иштейт. Мына шип прибор 1.5-терде мындай башкача болот. Рестайлингтикине окшош. Ошондой мына сиденьялары специально 1.5-тин сиденьялары. Анан могу эң көңүл бурчу жер мына руль болот. Туугандар, 144 000 оригинальный пробег деп кайра кайталап атам. Но рульдун эле состояниясынан билип койсоңор болот. Но чехол тагылбай айдалган руль, көрдүңөрбү, арчылып кеткен эмес. 144 000, 150 000ге чейин өзү руль арчылбайт. Селекторду тартып көрсөтүп койгом. Селектордун состояниясы мощный. Бисирем аркасын көрсөтүп койгом. Туугандар, ушундай болгон Fit. Кимге кызык болгон болсо байланышасыңар. Баасы 485 000 рубль. Баасы деле жөндүү эле баа. Өтө деле кымбат деле койгон жокпуз. Дагы келесиңер, көрөсүңөр, сүйлөшөбүз. 4 литр дискада, летний баллондо. Аркасы тонировкасы бар. Сиденьялар, тарттыңа сиденьялар да? Сиденьялар мындай чарчап калган эмес. Мына көрдүңөрбү, отургучтардын абалы. Сонун. Бардыгы иштейт, иштебеген эч нерсе жок туугандар. Анан катуу урулган эмес. Мындай проемдордун баары целый. Мен өзүм прибор менен текшергенмин. Бирок крашенный детальдары бар. Бул аял киши болгон да. Аял киши анча-мынча баягы билесиңер го, бир жерин уруп алат, бир жерин кичине сыдырып алат. Ошого байланыштуу
мындай крашеный болгон жерлери бар. Туугандар, мен дагы бир кайталап коеюн. Бир ай бою любой машинаны бекер тартабыз. Грузовой машинабы, портерби, таксинин машинасыбы, джиптерби, самолет болсо дагы тартабыз. Только чалып алып келсеңер, биз айткан жерге ошол жерден тарта беребиз. Ассаламу алейкум туугандар, биздин каналга катталгыла, мүмкүн болушунча комментарий жазгыла, поделиться кылгыла. Туугандар, Кудай кааласа, мындан биягына рекламаны именно машина боюнча өзүбүз документацияларынан бери баардыгын түшүнүп айтып беребиз. Машина бир отдельный дагы бир ролик кылабыз, Кудай буйруса. Машинаны кантип тандаш керек? Эми баягы биздин кыргыздар, биздикилер бул жакта орустун машинасын көбүнчө алып атабыз, анча-мынча алданып калып атабыз. Эми мен көп эле көрүп жүрөм да. Запрет болгон машиналарды, же катуу урулган машиналарды, подушка безопасности иштеп кеткендерди, ушулардын баардыгын алып атабыз да. Биз эми баягы көп жылдан бери иштеп көрүп эле жүрөбүз. Ошолордун баардыгын кантип тандаш керек? Ланжеронду кандай текшериш керек? Биз өзүбүздүн билген маалыматыбызды силер менен бөлүшөбүз. Ассаламу алейкум туугандар.